Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Гапыр Мадаменов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кругозор китебинен номер 33 сабак роботтор деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Алгач сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Роботтордун жашоодогу орду. Экинчи өндүрүштүк роботтор. Үчүнчү коммерциялык роботтор. Төртүнчү жасалма интеллект. Бешинчи келечектин роботтору. Биринчи жашоодогу орду. Көңүл буруңуздар, ээси менен баарлашуунун өнүктүрүлгөн системасына ээ. Адамдардын эмгегин жеңилдетет, эмгектин мүнөзүн өзгөртөт. Робот бир түрдүү операцияны тынымсыз кайталоодон жадабайт. Экстремалдык абалда өрттө, жарылгыч заттарды зыянсыздандырууда мертинбей иштей алат. Өтө алыста абасы жок, суук, ысык жогору болгон шартта иштей алат. Ар кандай көрүнүштөрдө болот. Экинчи өндүрүштүк роботтор. 2006-жылы дүйнөдө 4000 робот өндүрүштө иштеген. Адамдар роботторду көзөмөлдөйт, программа түзөт, оңдойт, башкарат. Роботтор 350 килограмм жүктү шаты менен 5 метр бийиктикке ташыйт, металлды кесет, улайт. Үчүнчү коммерциялык роботтор. Алар жеке керектөөчүлөргө сатылат. Биринчи механикалык адамды 1770-жылы Пьетро жасаган. Ал жасаган, сүрөт тарткан, клавесинде ойногон. Биринчи робот 1961-жылы АКШда жасалган. Робот чочко балдарын эмизет, жылытат, уктатат, кой кыркат, полиция болот, хирург болот. Төртүнчү жасалма интеллект. Мындай роботтор кырдаалдын өзгөрүшүнө карап планын өзгөртө алат. 1997-жылы Honda роботту тосмодон өтөт. Багытын өзгөртөт, маселе иштейт, оорулууну карайт. Гонконгдун электрон бакасы монитору менен бакча балдарына тамга, цифра үйрөтөт. Ырдап, бийлеп, балдар менен оюн уюштурат. Бешинчи көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, бул келечектин роботтору. Робот ассистенттер врачтарга жардам берет. Врачтар пациентке колун да тийгизбейт. Да Винчи роботту пациенттин курсагынан 4 уюк ачып, 4 манипулятор менен 1 саат 28 минутада операцияны бүтүрөт. Кан чыкпайт. Видеокамерасы, навигациялык системасы бар. Көңүл буруңуздар, 2025-жылы аскер роботу жасалат. Вирусту уулуу газды чачып, 100 миңдеген жанды кырышы мүмкүн. Молекулярдык роботтор көзгө көрүнбөгөн майда бөлүкчөлөрдөн туруп, үзүлгөн булчуңду же сөөктү дал өзүндөй калыбына келтириши мүмкүн. Андемесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Сиздер бул роботтор деген темадан бир нече роботтун түрлөрү тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Ой өрүшү Кругозор китебинен 67 беттен дагы өз алдынча окуп чыксаңыздар болот. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.